Assalamu alaikum Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулпуева айылдык аймагынын Камал Ата айылында турабыз. Камал Ата айылынан Бекзаттын кара кашка атын тартканы келдик. Сиздерге маалыматыны жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Атка лайк болсун. Ар бир жигитке ушундай аттар миниш насip кылсын туугандар. Атты өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бекзат, ассаламу алейкум. Келиң ака. Келдик, денсаулык жакшы, саламат, иштер жакшыбы? Аттын сындуусу, күчтүүсү, тез абы келген окшойт. Ака, кайсары дең. Кайсар дагы бул. Өтө ака. Неге кайсар эми бул? Бул ат тууралуу маалымат берүүдөн мурда өткөндө Boeing деген атын тартканбыз. Ошол ат тууралуу маалыматты кичине көрүүчүлөргө жеткирип өтсөң, анан кийин Ол ат чыкты, сатылды ака. чыкты, сатылды. Өзүбүздүн мынетте тааныш акалар бар эле. Ошолор алды ака аны. Сергеле калды Кыргызстанга. Кыргызстанга калдыбы? Бүгүн ака Ferrari деген ат келди ака. Ferrari деген ат келдиби? Хадисбек акамга 3 бүктө ак узун кашкасы дегендерге ака. Чым кара, а? Чым кара Ferrari деп ака. Ferrariби? Ооба. Ferrari деп койдуң муну? Өзүм коюп койдум ака, бул кайсар дегеним ака. Бул атактуу полвандын аты ака. Полвандар чабып жүргөн ат экен да, жаныбар. Мынча бош адам минсе, эме кылбайт ал. Энебейт ака. Сөп үр жол полвандарга жаман үйрөнүп турат. Полвандаргабы? Бул эми ака кече. Полвандар чапкан ат экен да, жаныбар онда. Жашы боюнча 7 жашар ака. 7 жаш. Өзүбүздүн местный кыргыз жылкысы ака, Карабайыр. Карабайыр. Ооба. Бою 1.55 ака. 55? Ооба, Бийик көрүнөт го. Көчмөлдүгүнө эме көрүнөт ака, чоң көрүнөт. Өтө кайсар ака. Кайсарлык кайсарбы? Жиңди ат ака. Мына полвандар чапса улак ишеничтүү таанымал ат экен да. Ака берем. Акыркы жолу каерде чабыл кече 23-үндө мына Кадамжай коомунда улак болду ака. Майданда. Майданда. Бутто жерде ака атактуу полвандар эле чапты буну. Айтпай эле кое элем ака. Сорундарга салып жүрөбү экен. Ооба ака, бул мына Руслан деген жидеден ошол полвандын аты ака. Айтпай эле кое элем, баары айтып көрө элем ака. Полвандын аты. Ооба. Ака кирип чыгышында сөз жок ака. Ишенбегендер болсо полвандан сурап алып Сурап атат. алып ака. Ат кандай деп ака. Ат Силештом ака, кайсар ака. тездиги. Ака, Ден соолугуна, жеп ичине жооп бересиңби? Кандай деп келди сага? Онан тартып коюң ака. Кече улакта дебелен ака. Токтот тур мындай. Төрт казыгын тартайлы. Мына тебеленген жери бар экен, а? Токтот тур мына. Үчтүү ак жаныбар, хадистеги атка окшош экен, а? Чым кара. Ооба ака. Ат өзү ham картинка ака. Өзбекстан, Тажикстан аркага иштейт ака. Өзүнө ham иштейт ал. Бизге өзүнө иштейт, а? Биздин улактарга. Иштеп жүрөт ал ака. Өзүнө өзү иштейт. Ооба, любой жерге барсам ара кылат ал ака. Өзбекстан, Тажикстандын улактарында экиге иштейт экен да, ата? Ат ака баягында эме эмес, серьезный ат ака. Карабайыр дедиң, а? Карабайырдан өтө серьезный эсе. Ошого ака буну эми көбү комментарий жазышы мүмкүн да эми. Бул улакта не каякта эле улак сезонунда деп. Улакта жүрдү ака. Улакта жүрдү ака. Улактын ортосунда кайнаган жерлерде ушул ат жүрдү ака. Бул сатылбай турган эле. Анан өзүм акаларым менен талашып атып мен алып келдим ака. Биздин кызганычыбыз ушул да. Атты көрүп турасыздар туугандар, чабып кетти ордунан эле. Балбандар чапкан ат экен, эми мен дагы өзүм көргөнүм айтып коеюн. Мына Кызылкая, Кадамжай зоналарда улактарга барып калсак көрүп жүрөбүз. Балбандар чаап, сорундарга, намыска жарап жүргөн аттардын бири. Бекзат жокто айтып коеюн. Мен дагы көргөнүмө. Минген келет ака. Заряд минеген ама. Ака, жумдот ака. Оборотто ордунан. Ака берем ака. Зайраттапсың дегендер мына көрүп алып берсин. Атты келип минип көрсүн. Ооба. Ака, ат минбеген адам чын эле тухуна алып коет. Ончомчасы шоколад деген оз элпек элеби? Болса катуураак. Катуураакпы? Ооба. Ошого балбандарга үйрөнүп калыптыр да бир жолу, а? Атка жыйынга кириши чыгышы кандай деп берди, ошону да сөз кылып коелу. Буну өз көзүм менен көрдүм. Ака, жалгыз атты эме көмкөрө урат. Катуура урганда да. Слишком катуу. Буроолорун да көрүп турасыздар. Өзүнө ишенген мына палванмын, улак чабам деген адамдын аты экен да. Аттын үйүрү дагы бар. Үйүрү дагы барбы? Үйүрү дагы 3 жыл үйүрдө жүргөн.
Үйірде дағы жүрген. Бak ошо нокат деле туулган ат да. Нокаттын местный деген ат. Палуан ошо өзүнүн өзү караган экен. Мага бир эмелерден келип калды да. Мына атты көрдүңүздөр туугандар, Бекзат маалыматты берди. Эми Бекзат улактын аты мына чабар аттын баасы канчанда? Мына ака тартып коюм, тебингеним жок. Мына ат өзү ушундай айтып атты. Ан кече дагы жалгыз акаем кетирип койсун эми ака биз ушуга үйрөнүп калдык. Татайлап жайратып чыгарып үчүн бермейсиң. Баасына токтололу. Чабар аттын баасын канча дейсиң Бекзат? Мына көкүрөк, каш кабакты байкадыңыздар. Улакка таамай, улакка ат издегендерге баасын айтем, баасына токтолойлу. Баасыны ака атка карап коёбуз ака. Баасыны $2800 ака. $2800. Атты бирок любой жерге айтсын ака, улам деп, реально алам десе, мен ошол жерге апарып чогуп берем. Реальный клиент болсо, өзүңө ишенсе ака. Звонокусын атып ошол жерге апарып чоптуруп берем ака. Анда эмесе биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Машинаны өткөзүп берели. Анда эмесе содага береке берсин. Экранда көрүп турган +996 224 менен 73 69 69 номери менен байланыша бересиздер туугандар. Улакка үйрүгө ат издегендер колдон чыгарбаңыздар, балбандар чапкан ат. Саламатта калыңыздар.